Марал Таластагы Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына Алтай жергесинен алып келинген. Ал бутунан жаратылып, учурда чүйдөгү кайра жандандыруу бөлүмүнө келип түштү. Бул маралдын келечектеги жашоосу кандай болот? Бул маралдын келечектеги өмүр бою бизде жашагандай эле болот. Самада бул жаратылышка жашай албайт, бир буту жоктуктан. Эң биринчи, экинчиден жаныбар, жапай жаныбарлар ушундай немеден буттарынан ажырашканы мындай катуу эле эмесинин ахвалынан түшүп калышат да. Ошон үчүн буларды эми аракет кылабыз муну бутуна тургузганга. Дагы башка жаралары бар экен, кээ бир жаралары ириңдеп атыптыр, бирок өзүм да мал доктурмун, карап укол эмелерди саябыз да. Эми аракет кылабыз, бирок уже жаратылышка бул жашай албайт. Марал Алтайдан келген, бул биздин марал эмес, алтайский подвид деп коет. Биздин марал башка подвид. Бирок эмеси жанагы жүрүш-турушу бирдей эле. Бул мекемеде жабырланган маралга толук кандуу медициналык жардам көрсөтүлүп, кам көрүлөт. Маралды чүйдөгү реабилитациялык борборго жеткирүү милдетин Альянс Алтын компаниясы колго алган. Талас регионалдык экология башкармалыгынан Альянс Алтын компаниясына кат келип түшкөн. Ошого кайрылуунун негизинде биздин жетекчилик башкы директор Альянс Алтын компаниясынын Сабир Наримбековичтин буйругу менен ошо маралды Чүй областына транспортировкасына жардам берип жатабыз. Биз үчүн ушу ар бир марал маанилүү. Бир гана марал эмес, жана жалпы экология жан жаныбарларга аяр мамиле жасоо. Биздин милдет транспорт бөлүп берип, водитель менен жана жанында дагы экология кызматкерлеринин 2 сотрудниги менен кошо баратышат. Буга чейин дагы ушундай окуялар болду эле бул жаныбарлардын арасындачы. Алардын кантип реабилитациядан кантип чыгышты? Жок, мындай жара алгандар, машина жырткычтар бар болчу. Бар бизде түлкүлөр, бир буту жок, бирок аларда жашап, бирок жырткычтардын немеси башкача, туяктуулардыкы башкача. Анан көбүнчө, например, жаратылышта жарадар болгон, бутун сындырган, баса албаган жаныбарлар көбүнчө өлүп калат. Муну эми жана көрүп калышты да, инспекторлор көрүп калып, ошон үчүн аман калып калат. Так жырткычтардын уже бул жашай албай өлмөк да. Эми азыр жанагы өлөт, өлбөйбү деп айта албайбыз. Акыбалы начар эле, бирок аракет кылабыз бутуна тургузуп жашап кеткендей. Чөп жем берип, суу берилип, дарыланып турат да. Бул айткандан кийин эле бул өмүр бою адамдын кароосунда болуш керек да. Эми бизде реабилитационный центрде биз постоянно кармалбайбыз, биякта жанагы только убактылуу, анан зоопарктарга кетет да. Ошо бизде зоопаркта чоң аянт бар, ошого кой берилет. Акыркы жылдары Кыргызстанда маралдардын саны кыскарып бараткандыктан алардын санын көбөйтүү максатында бир жыл мурда Алтай жергесинен 35 марал алып келинген. Алар Таластагы Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына өткөрүлгөн. Аталган долбоор 2022 жыл тоолорду коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыкка ылайык ишке ашкан. Ага кеткен 3 миллионго жакын чыгымды Альянс Алтын компаниясы бөлгөн. Жалпы Кыргыз элине, ошо Кыргыз элинин ичинде Талас элинин ишин ушу маралдар жайгашкан аймактагы байырлап барып ошол жерде мал багышып аткан фермер, малчыларга жана ошол жерде кирип чыгып аткан эс алуучуларга кайрылар элем. Ушуну ушунчалык алыс аймактан алып келгенге жараша бир аяр мамиле кылып, ушуну көбөйтүп,
Kırgız eline jayıptığa bir kömөктөш болсо деген эле өтүнүшүбүз биздин жаратыш оор кызматкерлеринин. Алиас Алтындын кызматкерлерине, жетекчилерине биз ыраазычылык билдире кетебиз. Ошол алып келгенге жана ушундай бир зарыл болуп аткан учурда көмөктөшүп жардам көрсөтүүнө чоң ыраазычылык кылабыз.